Hazır bunu görüp aldılar, hani eskisini barıp görüyoruz ayağında. Жатақханасы, içinde kalan jeri vardır. Hala dinlegi, mikrovolnovkası, çay kaynatatan fenası vardır. Isı su, жылы su, mutlak su bitmesesi. Bir duş var. Biletini satıp alıp bir külkeler de. Baskıyla çıkan aynı duş. Diyecekler var. Tetiği demirler de son bir koç çıkanlar, tep koç. Üçe taş. Şunu bir yetiştirmekten net görüp. Bir korpuslu görüp çıkalım da ana te eski cağın barıp bir görüyor. Buna gelirsin. Belki bunları bir tutsaydı. Şunda kanday dediğim var. Vanna var. Şunda bir tutuyor. Tamam. Ha görmüyor, vanna var, cağın. Azıcık var eskileri göstermezler. Eskileri uzun da iyi demek. Onlar diyecek. Dağ жасап қойғанда бар екен, одан бір бай сындап қойып тұр, ала. Мына ол жерде азыр дағ жақсы жасап қойып тұр. Қап-қара, қақ бұяқтарын алып кетейік. Қап-қара. Азыр да мына аяқтап қойып неменен. Ондайға лақтап қойған тұр бай. Ванналарыңызды да тазалап қойыпсыңдар. Ваннасы қып-қызыл да. Büt, cem, kızıl. Olmuştu. Тазалап қойыпсыңдар. Мен келгенде есімде тазалап. Sapsarı oldu. Sarı. Vanna kendi bilinmeydi da. Жақсы келіп алдыңыздар ма? Ес алдыңар ма? Жақсы келіп екен? Жақты ма бұяқ? Мұрынқысы жақты ма? Же азырқысы жақты ма? Albatta hazırlısı da. Азырқысы, ә? Көрдіңіздер да сіздер да. Мына бірінші жолы 3 жыл болды менің бийлик башыма келгені. Бірінші жолы ушундай мынакей илгери болуп турчу эле. Выездной семинарлар деп, көчмө жыйындар деп. Шуну биринчи жолу уюштуруп атабыз. Бүгүнкү чогулуштун эң негизги мааниси профсоюз системасы. Эмне үчүн сиздерди чогултуп, өкмөт мүчөлөрү бардыгы турат, премьер-министрден баштап вицелер, тиешелүү министрликтер турат, управление бардыгы турат. 21-жылы силер 17-жылдан бери эки бөлүнүп алып чабышып келатасыңар, кызыл чеке болуп, чекеңерди жардыңар бири-бириңер менен, кабинетиңерди талкаладыңар. Biz giylik işe desek yok, biz özünçö tarmakbız, biz sizlerge göz karan demesbiz dediler. Mıyzamыңарды оңдоп bir жалпы мамлекет үчүн bir пайда алып келчү мыйзам болсун. 29 кишинин эле мыйзамын кызыкчылыгын көздөй бербесин десе, Евросоюзга чейин кайрылдыңар, дүйнөлүк коомчулукка кайрылды, ызылдаттыңар, кокуй эле кокуй, бизди жойгон атат, сойгон атат. А биз тескерисинче ушу мына ушундай кылып bir жаркыратып, жакшынакай жардам берели деген максат менен ошентип кириштик эле. Анан ызылдатып, Евросоюздан бери келип, мага чейин кайрылгандан кийин мен токтотуп койдум. Токтоп тургула, аз тийишпегиле болду. Биз ишибиз менен далилдейли, анан кийин аны иш жүзүндө көргөзүп, андан кийин анан булар менен иретке салалы буларды дегенбиз. Мына бүгүн ошол күн келип турат. Өзүңүздөр мына көрүп кыдырып чыктыңыздар. Мына жетөгүздү карагыла, бүгүнкү акыбалыңарды. Бүгүнкү акыбалы мына могу. Кечээ тартып келдиңерби? Кечээ күнкү акыбалы, ысыгаттарны карагыла, кечээ күнкү акыбалы. Бүгүнкү мына буякты карагыла. Силер жылына былтыр канча 550 миллион бюджеттен бергенбиз силерге мына. 550 миллион сом. Быйыл 600 миллионго жакын дагы алган атасыңар. Профсоюз системасына. Бул эми элдин акчасы. Биздин кыргыз мамлекетинен силерге барып түшкөн акча. Ошону силер талап, тоноп жеп атасыңар. Bir тыйын салбадыңар. 30 жылда мен эсептеп чыктым, мына бүт финансисттер эсептеп келип мага берди. Колумда турат, керек болсо силерге да берем. 6,5 миллиард сом алыпсыңар. 6,5 миллиард. 6 тыйындык имарат салып койгон эмессиңер. Эмне үчүн 29 эле киши биригип алып эле анан ошо бири-бириңерди башка састараны койбой эле талашып жана башчы коебуз деп атасыңар. Ким башчысы сиз, азыр? Профсоюз башчысы. Башчысы коебуз. Ошол 6,5 миллиардты талап, тоноп жеп жүрүпсүңөр да. Мына болгон секрет ошол экен, талашканыңардын, бийлик талашканыңар. Кызыл чеке болуп, кабинет талашып, эшигин талкалап, бири-бириңердин чекеңерди талкалаганы мына болгон эле секрет ушул экен мына. 6 тыйын салбапсыңар. Эгерде эң жок дегенде ушундайда бирден коттедж салып отурсаңар да 30 жылда, бирден диге курорт салып отурсаңар да 30 жылда 30 курорт салып койбойт белеңер. Карагылачы мынакей. Кайра тескерисинче бүт сатып ийипсиңер. 134 объект сатыпсыңар. 284 объекттен 134'ünü сатып ийипсиңер. Анын ичинде жалаң жер участоктары бар. Керек болсо медициналык оборудованияларды кошо сатыпсыңар. Рентген аппарат деп жүрөт, каякта биреме, ошолордун баарын сатып ийипсиңер да. Bir kurortuңар жакшы иштебейт. Bir kurortuңар.
Мондай акыбалда турат. Ким келет буга мына? Анан Кыргызстан айтып коебуз, туризм менен өнүксөк болот, биз укмуш туристтерди тоссок болот деп. Киши эмес, могу жерге ит келбейт. Ит киргиз болуп жатат. Кантип туризмди өнүктүрөбүз? Эгер ушу 29 киши эле бири-бириң менен ушинтип чабышып, талашып, ичип, жеп, тоноп атсаңар. Мына бүт барыңыздар бу жерде ушу возрастка келип калган эле адамдар турат десеңер, илгертен бери келип атасыңар да ушу профсоюзда. Бир мындай патриотизм жок экен да силерде. Нөл экен, нөл. Азыр мына Жетөгүздө, Жалал-Абадта, мен өткөндө Жалал-Абадка бардым, көрдүм. Ысык Атада кертип жерлерин кошо сатып ийипсиңер. А силердин мыйзамда профсоюздун мүлкү сатылбайт деп турат. Только профсоюздун өзүндө гана болуш керек деп турат. Кантип сатып ийдиңер мен билбейм. Албетте бул баарыңарды күнөөлөгөндөн алысмын, бул эми башчылары. Ушу 30 жылда ким келип башкарган болсо, ошол башчылары сатып ийген экен. Мен де бүт кагаздарын кечөгүн 4 саат отуруп алып карап чыктым бара. Квартиралар бар экен, аларды сатып ийипсиңер Чолпон Атада. Жерлерин кыркып туруп сатып ийипсиңер. Кайсы закондун негизинде саттыңар билбейм. Мына бүгүнкү силердин кылган кылыгыңар. Ошон үчүн мына баарын чогултуп, эми бир жыйынтыкка келелик. Албетте биз силердин үстүңөргө барып мойнуңарга минип алалы деп аткан жокпуз. Биз мамлекетибизди туризм менен өнүктүрөбүз, ооба туура, туризм менен өнүгүшүбүз керек. Эгер туризм менен өнүктүрүш үчүн мына ушундай жакшынакай условиялар түзүп бериш керек да. Ошондо чет өлкөлөрдөн келет. Мына биз эмне үчүн курортторго киришип атабыз? Пансионаттарыбыз да бар мына. Өткөндө 4 пансионатты Өзбекстанга берип деп ызчуу салып атпайбы? Дагы 15 пансионат бар андай. Каралбай калган. Так эле мондай акыбалда турганчы. Беребиз деп атабыз. Аны да 49 жылга берилди. Келбейт эч ким. Анткени Ысык көлдүн тегерегиндеги пансионаттар 3 ай иштейт болот. 9 ай жабык турат. Ал өзүн өзү акташ үчүн бир 20-30 жыл убакыт керек. Салган акча. А бул курорттор болсо, круглый сутки иштейт да. 365 күн иштейт эмеде. Жылы бою иштейт. А бул өзүн бир жылда актап коет, бир сезон менен. Мына азыр уже уккандардын бардыгы ноябрь, декабрь, январь, февральга уже ээлеп алышты уже. Көрдүңөрбү? Ушундай кылса болот эле. Мына Жетөгүз ушундай иштетсе болот. Ысык Атаны ушундай иштетсе болот. Жалал-Абадты ушундай иштетсе болот. Болот да. Өзүңөрдүн эле балдарыңар, небере чөбөрөлөрүңөр үчүн калат да булчу. Өзүңөр да барып ден соолугуңарды чыңдайсыңар. Мына пенсионный возрасттагы адамдар келсиңер. Силерден кийин балдарыңар келбей салат, андан кийин неберелериңер келбей салат. Өмүр бою мамлекет үчүн, эл үчүн калат. Акыл эстүү эле адамдарсыңар. Ошон үчүн бир эмеге келгиле дагы, мына ген прокурор турат, счетный палата барбы? Счетный палата турат. Полностью текшерип чыккыла. Эми 30 жылдан беркисин текшере албайбыз, 10 жылдан беркисинин бардыгын казып текшерип чыккыла дагы. Бүт сатылып кеткен жерлердин бардыгын кайтарткыла. Курортторго айрыкча Жалал-Абад, Ысык Ата, Жетөгүз. Бияктагы андай жок, бул жерде сатылып кеткен жер. Жок. Ошон үчүн бардыгын кайтаргыла. Кайтарып алгандан кийин, анан кийин булар менен кимдерге арендага берип аткан болсо бүгүн. Арендага бергениңерди дагы билебиз. Арендага 10 000 сомго берсеңер, чөнтөккө бир 30 000 сом түшүп атат да. Ушундай иштеп келипсиңер да. Ошон үчүн бүт баарын юридический жагын карагыла дагы, биз өкмөткө алып туруп, мындай кылып туруп салган. Мына быйыл 600 миллион сом силерге түшөт. Карагыла, албетте эмгек акы, коммунальный услугалар болот, командировочный болот, анан путевкага берет да. Башка расходуңар жок да, туурабы? Жок. Мондай эмес албай элесиңер да. Калган акчасын эсептеп туруп, ушундай курортторду оңдотуп, жаңы курортторду салгыла. Мына ушул жерге болгону бир 150 миллиондон ашык эле сом кетти. А силерге быйыл 600 миллион берилип атат. Ушундайдан 3 салат элеңер ошого. Путевканын акчасы да, путевка. Ну путевкаларды киме салат могу жерге келип, киме салат? Эс алган кишини көрбөй элеме же мен? Путевкага вообще тийбейбиз биз. Вот 30 жылдан бери тийбейбиз. Путевкага тие албай анан жерлерди сатып Жок, эми ал дагы эми караш керек, ал эми. Сиздин убакта болгон жокпу? Сиз канча жылдан бери иштеп Жок, мен көп жылдан бери жок. Мен федерация иштеген жокмун. Федерацияда 15. Жок, канча жылдан бери бу жерде азыркы должностьта турасыз? Азыркы жолдо 15-жылы шайландым. 15-жылы турасыз. 2015. Андан кийин кайра 20-жылы шайландым да, 20. 15-жылдан Мен болсо өзүм 8 жеңил жылдан өнөр бери жайында төрайым болуп иштедим. Сиз канча жылдан бери? Мен bir жыл 4 ай иштеп. Былтыр келдиңиз, э? Ошо мен да кайра шайландым да 1 жыл 4 ай вместе иштеп А атабыз. сиз болсо ошо 8 жылдан бери замсызбы? Жок, мен зам болгондо башка председательдерде зам болуп турдум. Жок, ошо башка председатель. Асан Акунов, Бозгунбаев, ана Кызаевда да. Кайраша. Мен жеңил өнөр жайында төрайым болуп Сиздин убагыңызда сатылган экен көп жерде. Жок, бу жерде чөң документтерди карадым. 15 жылдан бери жок. Бул эми
Эми уятта булчу 39 эле киши баягы курч алып алып 29 эле киши курч алып алып туруп анан кийин башка жактан киши киргизбей анан положениеңерди да мыйзамдарыңарды өзүңөргө ылайыктап жазып алып эле анан бир казанда эле 29 эле киши кайнай берген бул болбойт. Бул жалпы эл үчүн, мамлекет үчүн деп жумшашыбыз керек. Эффективдүү түрдө жумшашыбыз керек сиздерге жумшалып аткан, бөлүнүп аткан акчаларды. Мейли путевкага бересиңерби, анда барып ушундай жерде жакшынакай эс алып кетиш керек. Ден соолугун чыңдап кетиш керек. Эффект болуш керек, эффект. Ай ушинтип атат, момда ит кирбей эс албай калды. Ушуну оңдойлу, келгиле деп өкмөткө кайрылсаңар өкмөт жок дейт беле. Болот беле? Адам фактору да булчу эми мисалы. Өзүңөр эле мээңер менен иштеп эле мындай көңүлүңөрдү таштасаңар, ушу кел системаны оңдойлу десеңер болот беле? Келгиле могу 600 миллиондун жок дегенде бир 200 миллион ремонтко жумшайлычы, путевкага бербесек жок десеңер болот беле? Мен ошол жөнүндө айтып атам силерге. А жокпу алмабыш, озмат үш даяр оокатты бөлүп жеп, бири-бириң менен чекеңерди жарып, акча талашып, должность талашып эле отурбайсыңарбы? Мен ушул жөнүндө айтып атам. Ушуну оңдосоңор болот беле? Мына азыр ошон үчүн чогултуп атам. Оңдогула анын баарын. Келтиргиле иретке, ушундайларды салып шарт түзгүлө туристтерге. Эгерде туристтер могу жерге агылып келсе, биздин экономикабыз көтөрүлөт. Анан биз туристтик өлкөбүз деп коебуз. Бир турист келип жатпайт бул жерге. Кантип жатат бул жерге? Мен 2 жыл мурун уш жерге бир чет өлкөлүк бир инвесторду алып келип алып, өлбөгөн эле 4 чыйрагым калды. Жердин катуулугунан калдым. Мен ойлопмун бай илгерки союз мездегидей таза бир мындай эмерек экен деп. Ваннасына кирсем капкара да. Сарыда эмес, капкара болуп кеткен. Саргарып, карарып. Чечинген жери баткак колу. Тамытым эле капкара деге. Итканадандай эмес. Ошондон кийин анан барып туруп иретке салгыла десем, бакырып кыйкырып чыктыңар. Евросоюздан жибердиңер, кат жөнөттүрдүңөр, кокуй тийбегиле аларга, вообще тийбегиле профсоюз. Ошентип эле жыргап жата берсин. Ирип-чирип деп эле. Анан ошон үчүн тийген эмеспиз. Болуптур. Биз ишибиз менен далилдейли да андан кийин. Эми мына биргелешип иретке салгыла, положенияларын оңдогула, уставтарын оңдогула, счетный палата менен болсо ген прокуратура, баш прокуратура. Бүт текшергиле акыркы 10 жылдыкты тез арада 3 айдын ичинде алып чыктыла, жаңы жылга чейин алып келсеңер, андан кийин отуруп алып, кайра чогулуп туруп, Бишкекте кабинетте отуруп алып, анан чечебиз. Кайсы жол менен барабыз, кайсы курортту кандай кылып оңдойбуз, кайсы акчаны ошол жака жумшайбыз, бөлөбүз. Түшүнүктүү, Сиз болсо булар менен биргеликте эмес оңдогула дагы бөлүнүп аткан акчаны путевкага эмес, биринчи кезекте условия түзүп бергенге кылалы. Бир 3 жыл, 5 жыл ушундай условиялар түзүп берели, андан кийин анан путевка берели. Шарты жокму, ит кирбеген жерге кантип путевка бересиң? Профсоюз системасындагы домоддуктар бирөө дагы электронный вариант эмес. Туурабы? Туурабы? Цифровизацияда жок, онлайн система жок. Бул жерге канча место бар, ошону келет дагы клиент келип туруп QR код менен кирет. Кайсы коттедж занят, кайсынысы бош турат биз көрүп турабыз. Интернеттен эле мен планшет менен ачып эле карап турам. Мисалы мына аларчаны алдык эле, аларчадан 3 эсе көтөрдүк. 1 жылдын ичинде 25 миллион төгүп жүргөн болсо, азыр 75 миллион алабыз. Мына анткени бүт цифровизацияга киргизип туруп онлайн системада карап отурабыз. Аврора менен кыргызский взморьени кылып атабыз азыр. Биякты кылдык, дагы кайсерлерди кылдык элек. Бүт бары, то есть баягыдай цифровизацияга кирет. Мурункудай урдай албайсыңар мындан. Бир сом бирөө урдай албайт. Бир кишини ашыкчап келип жаткыза албайт бир күн. Тууганын, таанышын, досун, классташын дегендей. Анан эми мындай да биз жардам эле бербейбиз, колго алабыз силерди. Колго алабыз мындан ары мынакей мен бекеринен чогултуп аткан жокмун силерди. Азыр мен кетемин, калгыла дагы дорожный картаны чийип алгыла. Дальше кандай кетесиңер, ошо предварительно определить этип алгыла. Анан кийин эми конфликтти бастык деп атасыңар, конфликт табайт этпегиле бири-бириңер менен. 29 киши бири-бириңер менен тил табыша албасаңар, неге анда силер кыргыз жарансыңар анда? Андай бөлүнүп жарылууга барбагыла, ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Эгерде ынтымактуу болсоңор, мына ушундай ырыс келет. А эгер бири-бириң менен кызыл чеке болуп турсаңар, анда паля да келбейт да. Мына мондайлы айтайын. Анан жөн эле кыйын боло бербегиле, мына мен кыйынмын, мен тазамын, анан булар бул бөлүгү таза эмес деп экиге бөлүнбөгүлө. Керек болсо бардыгыңарды шагыратып алып барып туруп, эртең апарып камаса жарашат. Мына мен кече 4 саат карап отурдум документтерди бар. Счетный палатаныкын башка документтер. Бардыгыңарды камаса. Мына мен ачык эле айтайын силерге. Бирок эми анчалык катуулукка барбайлы коелу, бирок иретке келтиргиле муну баары. 10 жылдыгын текшерип чыккыла, карагыла, анан юридикалык жактарын, жерлерин баарын кайтаргыла. Курортторго кайтаргыла, сатылып кеткен жерлерин бар. Незаконно саткансыңар.